Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу сиздерге 26 март күнү Чеченстандын Грозный шаарында өтө турган ACA 138 милдештин алкагында беттешке чыга турган кыргыз мушкери Эдил Эсенгулов жана Бакытбек Дүйшөбай уулунун ата-анаштары жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда сиздерге жакшы маалыматтар айтылат. Ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. 200'дөн OTV телеканалы 60 күнгө акысыз. Акция жаңы О абоненттери үчүн гана. Переходи на О плюс OTV тарифтеринин линейкасына кошулабыз. Жылдызча 750, жылдызча 3 торчо буйрутмасын теребиз да 200'дөн ашуун каналда акысыз көрөбүз. Спорт, балдардын каналы, жаңылыктар, фильмдер, сериалдар дароо 3 түзүлүштө. Интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер баары бир тарифте. Переходи на О плюс OTV. Сага керектүүлөрдүн баары. 26 март күнү Грозный шаарындагы Колизей спорттук ордосунда ACA уюмунун 138 эл аралык милдеши орун алат. Анда дароо эки кыргыз мушкери бул картта өздөрүнүн күчүн сынайт. Жеңил салмакта акыркы мезгилдерде жакшы жыйынтык көрсөтүп келе жаткан Эдил Эсенгулов чеченстандык белгилүү Айнди Умаханов менен беттеш өткөрсө, дагы бир кыргыз мушкери Бакытбек Дүйшөбаев Курбан Тайгибов аттуу дагы бир дагестандык мушкерге каршы кескелет. Келиңиздер эми бул беттештерге кененирээк токтололу. Алгач Эсенгулов жана Умаханов беттешине келе турган болсок, Айнди Умаханов чеченстандык мушкер буга чейин жалпы 11 беттеш өткөрүп, анда баарында тең жеңишке жеткен. Карьерасында 4 жолу кыргызстандык мушкерлер менен беттеш өткөрүп, анын баарында тең жеңишке жеткен жайы бар. Акыркы жолу Жоробек Дүйшөбаевди 2021 жылдын февраль айында өткөн милдеште экинчи раундда нокаут менен утуп алган болчу. Бутка туруу абалында өтө күчтүү мушкер, бирок күрөш жаатында дагы жаман эмес. Демек Айнди Умаханов Эдил Эсенгуловго өтө олуттуу ата-анаш десек болот. Жаш Ысык көл ажыдаары деген кайманасы менен чыгып жүргөн Эдил Эсенгуловдун рекорду 5 жеңиш 1 жеңилүү. Буга чейин өзүнүн карьерасында NFC, WF, ATFC, Mergen FC сыяктуу уюмдарда беттеш өткөргөн. Акыркы беттешинде Найза Fighting Championship уюмунда өзбекстандык Бахромжон Машрапов менен беттешип, аны 3 раундда жеңип алган болчу. Ага чейин казакстандык Руслан Серипкулов, ошондой эле Эрмектилов сыяктуу күчтүү, тажрыйбалуу мушкерлерди утуп алган. Демек Эдил Эсенгулов бул чоң чакырууга толугу менен даяр. Болгону алдыдагы беттешке мыкты даярдыкта барышы керек. Чеченстандык мушкер көбүрөөк бутка туруудан мыкты болсо, Эдил күрөшөт. Демек эки башка стилдин өкүлдөрүнүн ортосунда кыл чайнаш орун алат деп айтсак болот. Ал эми Дүйшөбаев жана Тайгибов беттешине келе турган болсок, Курбан Тайгибов дагестандык мушкер буга чейин 13 беттеш өткөрүп, анда 10 жолу жеңишке жетсе, 3 ирет жеңилген. ACA уюмунда жалпы 4 беттеш өткөрүп, акыркы 2 эрөөлүндө жеңилип калса, ага чейинки 2 беттешинде жеңген. Акыркы эрөөлүндө Алихан Сулаймановго биринчи раундда эле сабмишн менен жеңилген болчу. Курбан Тайгибаев көбүрөөк бутка туруудан мыкты иштейт. Ошол эле мезгилде ата-анаштары менен көп убакытка беттеш өткөрүүнү да жактырат. Стили жагынан Бакытбек Дүйшөбай уулу менен дээрлик бирдей десек болот. Себеби Бакытбек Дүйшөбаев дагы бутка турууда жакшы мушкер, бирок көп учурда күрөшүп, 3 раундга созулган беттештерде өзүн жакшы жагынан көрсөтүп келет. Акыркы 3 беттешин Россиянын Open Fighting Championship уюмунда өткөрүп, анда Фрейманов жана Сергей Маслов аттуу орусиялык мушкерлерди жеңип алса, акыркы беттешинде аталган уюмдун жылдыздуу мушкери Александр Грозинге калыстардын чечими менен жеңилген болчу. Бакытбек Дүйшөбай уулу Курбан Тайгибов сыяктуу эле Орусиянын алдыңкы делинген уюмдарда беттеш өткөргөн. Эми келиңиздер, эки беттешке карата анча-мынча ой жүгүртүп көрөлү. Эдил Эсенгулов менен Айнди Умахановдун беттешинде менин жеке пикиримде чеченстандык мушкер фаворит. Ага карабастан Эдил Эсенгулов аутсайдер иретинде барып жеңишке жетип кайтат деген ишенимибиз чоң. Ал эми Бакытбек Дүйшөбаев менен Курбан Тайгибовдун ортосундагы беттеште мен өтө деле чоң артыкчылыкты көрбөй турам. Эки мушкер тең, тажрыйбасы жагынан бирдей. Ошондуктан алдыңкы беттеште бизге тең ата эрөөлдү көрсөтөт деген ойдомун. Жана бул жолу дагы Бакытбек Дүйшөбаевга албетте ийгилик каалайбыз. Урматтуу мекендештер, буюрса 26 мартта Грознийде өтө турган мелдеште кыргыз спортчуларына ийгилик жылмайсын деген гана ниеттебиз.
Жана азырынча сиздер менен коштошсок болот. Кызматыңыздарда бул жолу мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.